Кыргыз аялдар прозасынын көрүнүктүү өкүлү. Таланттуу акын Роза Карагулова өзү арабызда жок болсо да, анын жүрөк түпкүрүнөн оргуп чыккан ырлары биз менен бирге жашап келет. Өлүп бирок жашай берчү өмүр бар деген накыл кептин төркүнү ушунда болсо керек. Акындын үй бүлөсү, замандаштары жана шакирттери биргелешип, буга чейин жарыкка чыгып чыга элек ырларын топтоп, өзүнчө китеп кылып жарыкка чыгарышты. Жаңырык деп аталган бул китептин бет ачары жана акынды эскерүү кече өткөн жылдын 30 ноябрында Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада болуп өттү. Эскерүү кечеге белгилүү адабиятчылар, окумуштуулар, акын жазуучулар катышып, Роза Карагулова тууралуу эскерүү сөздөрүн сүйлөшүп, акындын поэзиясына бийик бааларын беришти. Бүгүнкү акын кызы көз өтүп кеткен Розанын Карагул кызынын рухун кайра тирилтиш үчүн бүгүн биз уш жерге чогулуп отурабыз. Роза өзү деле Кудайга кайрылган, турмуштун азабынан ырында айткандай, ийненин тешигинен өткөн турмушту башынан өткөрүп, бирок өзүнүн аруулугун, адалдыгын жоготпой жашап кеткен пендеңди түбөлүккө Кыргыздын рухун туу көтөргөн Манас атабыз баштаган Умайне Улукман кыргыз аталарыбыздын рухунун катарына кош, бүгүнкү жаңырыгы, жердеги жаңырыгы, анын ага эмгеги, анын элге кылган кызматы кайрадан жаратканыбыздын кулагына түшүп, кыргыз акылмандардын элегинен өтүп, түбөлүктүү дүйнөдө дагы биздин Розабыздын жан дүйнөсү гүлдөп турсун. Эскерүү кеченин жүрүшүндө Роза Карагулованын чыгармачылык жана адамдык бейнесин ачып берүүгө арналган теле тасма көрсөтүлдү. Ошондой эле акындын ырларын студенттер көркөм окуп беришти. Коюну, ысымың жазылган тамгалар, тамга эмес, нурлардын оюну. Жөн жай бир сөздөрдү сүйлөсөң, өзгөрүп кетет ал сүйлөмдөр. Буйруктай бийликке бастырып, берген күзүн алазгырып. Туюңта тайтылбас кеп жөнүн, таарызаң бурулуп кеткенин, түбөлүк түшүнбөй өтөрүм, какшыган чөлдөгү дарактай, санаада көктөгөн каралдың, башкалар сыяктуу ден эмес, сен балким аба, суу, нурлардан жаралдың. Эскерүү кечеде Мураткан Айдаров дал ошол талас жергесинде өтпөй калган Роза Карагулованын поэзия кечесин өкүнүү менен көзүнө жаш ала эскерип берди. Элге таанылса, таласта ушундай таттуу адам бар экен, таласта насига адам бар экен, ошо ар мектептин элине жетсейин деп ниет кылып элем, ошол болбой калышты. Андан кийин ооруп калып, булук келип калып кетти. Больницага жаткыздык, больницада болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын жумшадык, жардам бердик. Бирок эжеге биз дагы деле кызмат кылышка, эженин арбагына кызмат кылышка мен даярмын өзүм. Чынында Роза Карагулованын поэзиясы өзүнчө бир башкача дүйнө эле. Акындын дүйнөсүн билбей туруп, анын ырларын түшүнүү абдан кыйын. Роза Карагулованы да алигиче толук түшүнө элекпиз. Анын ырларында тереңдик менен бирге эле сабырдуулук өтө бекем орун алган. Мындай таланттуу акындын поэзиясы тууралуу келечекте дагы далай изилдөөлөр болуп, дагы далай сөздөр болоору талашсыз.